Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Алтын эрежелерди сактап, кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүн силер менен өтүрө турчу темабыз үй канаттуулары болмокчу. Балдар, силер билесиңер, канаттуулар эки топко бөлүнөт: үй канаттуулары жана жапайы канаттуулар. Үй канаттуулары бизге жумуртка, эт берет. Бул балдар тоок. Тоокто силер билесиңер, эки сузулма О жазылат. Ал бизге пайдалуу витаминдерди берген жумуртканы жана ошондой эле этти берет. Суу чачып, куушуп ойнойт, жем издейт өзөн бойлоп, кез-кезде кетет өрдөп, жоголуп нече өнөрдөп. Көрдүңөрбү балдар? Сөз өрдөк жөнүндө болуп атат. Кандай сулуу канаттуу балдар? Канатын жерге сүйрөп, белгисиз тилде сүйлөп, кызарып мойну башы, корозу, сүрдүү жүрөт. Бул балдар күрк. Бул кыргызча аталышы күрк болот, билип алабыз. Койкойтуп, созуп моюн, шамалга тосуп койнун, каркылдап канат көбүлөп, басканы кандай сонун. Бул балдар апапакай болгон каз жөнүндө болуп атат, балдар. Дептериңерге жазуу үчүн бүгүнкү числону жазабыз: 7 декабрь үй канаттуулары. 4 көнүгүүдө көп чекиттердин ордуна га мүчөсүн улап жазасыңар. Балдар, эсиңерде болсун, га мүчөсү кырдаалга байланыштуу өзгөрөт. Биринчи сүйлөмгө көңүл бурабыз, балдар. Мен күнүгө тоокторго жем берем. Көрдүңөрбү? Бул жерде га мүчөсү О болуп өзгөрдү. Балдар. Сабактын аягында, балдар, айтып кетүүчү нерсе: бардык канаттуулардын үй канаттуусу, жапайы канаттуу бардыгынын эки канаты жана тумшугу болот. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты, балдар. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Эмки сабакка чейин саламатта калгыла.